Амансыңбы, Куттуу тагам? Эсиңдеби? Эшик алдындагы жоонтуп алма ошол жылы калың болду. Кайрадан күч алып, жашаргандай сеңселип, шамал болгондо бутактарынан аппак күкүм себелеп атты. Алма гүлдөгөндө абада көк кашка булактай тунукталып, не бир соонун тазарат эмеспи. Ушинтип отурганымда көчөдөн почточу темирчал кирип келе калды. Амансыңбы Толгонай деп анча сөзгө келе бербей, сага кат бар беле дегендей шашып сумкасын аңтарып кат берди. Кимден экен десем, Майсалбектен көрүнөт деди. Сүйүнгөнүмөн демейде Майсалбектин каттары үч бурчтуу болчу эле. Бул жолкусунда басма менен басылган сырты калың кагаз экенин капарыма деле ала бербептирмин. Ушул маалда бутун сүйрөп Балтакчан Бектурсун кирип келе калды. Майсалбектен кат келди, бери олтуруп окуп бере салчы десем, колдору калтырап, каттарын ачты да окуй баштады. Ыйлабап. Эч ким ыйлабасын. Мунун өлүм үчүн эч ким ыйлабасын. Кош. Түбөлүккө кайыр кош. Кош караныңдан айланайын алато. Башымды өйдөртүп карасам, короодо жарданган эл туруптур. Баары тең аза күтүп турушуптур. Эч ким ыйлаган жок. Көрсө, балам, эч ким ыйлабасын деген турбайбы? Кайран балам, кайран кат. Айланайын туулган жер. Согуш болот экен да, ал согушта не бир колунан көөрү төгүлгөн ер азаматтар иштеп аткан ишин таштап, биринин канын бири төгүп, бири-бирин өлтүрүүгө аргасыз болушат экен. А мен буга түк макул эмесмин. Табигаттын жандуудан жараткан эң бийик адам баласы, дүйнөнү чаркы мерген ким? Адам баласыбы? Андай экен, бири-бирине залал келтирбей, тынчтыкта жашаса болбойбу? Айт чыныңды, сырдаш талаам. Айт чыныңды, сырдаш талаам. Айт.